Саламатсыздарбы, эфирде жума ичинде болуп өткөн окуялардын маанилүүлөрүнө сар эсеп салган жумалык маалыматтык программасы. Алдыда берүүбүздүн кыскача мазмуну. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков журналисттер менен жолугушуп баарлашты. Бүгүн энергетика тармагындагы кызматкерлердин кесиптик майрамы. Билим берүүдө инновациялык ыкмаларды жайылтуу учур талабы. Жума ичинде Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынын өткөрдү. Ага өлкөдөгү жана эл аралык 90га жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышып, мамлекет башчысына суроо узатып жооп алышты. Алардын катарында кесиптешим Эсен Сталбек уулу дагы Теңир Толуктардын түйшөлткөн электр энергиясына болгон жеңилдиктер боюнча суроо салды. Кийинирээк кийинки материалда айтылат. Көңүл өйткөн көйгөйлөр, өлкө тагдыры, учурдагы саясий кырдаалдар боюнча кеңиркеп болгон өлкө башчысынын маалымат жыйынында алыскы аймактарды өнүктүрүү жана алардын экономикалык потенциалын көтөрүү да көңүл борборунда болду. Маселенин курулуш иши башталып, бирок аягына чыкпай турган Жогорку Нарын Каскад КЭСинин курулуш иши жакынкы жылдар аралыгында жүргүзүлөрү жана бул маселе боюнча учурда инвесторлорго сунуш берилип жатканы өлкө башчысы өз сөзүндө билдирип өттү. Жогорку Нарын Каскад боюнча русский да иштебеди. Ал денонстрация болуп калды. Азыр инвестор издеп атабыз. Бирок ошол мурунку келген инвесторлордон жакшыраак шарт берген инвесторлорду киргизели деп атабыз. Камбарата 1 и Жогорку Нарын Каскадта издеп атабыз. Бирок чыгып атат. Бирок ошолордун жакшысын тандашка туура келип атат. Шарттарынчы жакшына. Андан эми башка кесиптер боюнча иш болуп атат азыр. Токтогул кесир конструкция болуп атат. Ат башы, Үч Коргон, билесиңер, Камарата мына экинчиси азыр башталат, буюрса алдагы башталып калат. Казарман боюнча да иштеп жүрүп атат. Андан кийин жана Касамин боюнча да мына иштер башталат, буюрса бул боюнча иштеп жүрүп атат. Пландарыбыз бар. Негизинен облусубуздун калкынын басымдуу бөлүгү мал чарбасы менен алектенгендиктен андагы өндүрүлгөн продукцияларга болгон баанын төмөндүгү, эт сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугу башкы көйгөй. Ошондон улам бул маселе президенттин көңүлүндөгү көйгөйлөрдүн бири экени маалымат жыйында белгилүү болду. Анда айтылгандай, жакынкы жылдар аралыгында алыскы аймактарга эт сүт, жүн, тери иштетүүчү ишканалар курулары жана бул жааттагы жеке ишкерлерге өкмөт тарабынан колдоо болоорун мамлекет башчысы өз сөзүндө билдирди. Биз Россия Кыргыз фонд, Айыл банк, РСК банк, мамлекет банктар, анан гарантиялык кепилдик фонд түздүк. Эмне үчүн дегенде, эмнеге түздүк кепилдик фондду? Муну түзгөнүбүз айрыкча региондордо бая каражат алганда ал жакта кепилдикке кое турган менчик аз болуп атат да, менчик баягы имараттары. Ошон үчүн ушундай ишкана курам дегендер кредит ала албай, кура албай алган. Азыр биз ушуну комплект карап атабыз. Ошол кепилдик фонд, Россия Кыргыз фонд, Айыл банк, азыр эски банкты экспортко чыгып аткан. Мекемелер коргой турган банк кылабыз, буюрса. Кылабыз, муну кол коюлган буга. Кылабыз и ушуну иштетем деген балдарга биздин бизнесмендерге каражат аябастан беребиз. Ушу 1000 киловатт электр энергиясын Ал эми карапайым калктын көңүл борборундагы электр энергия маселеси теңдик менен каралары жана тоолуу аймактарга жеңилдик менен берилген 1000 киловатт электр энергиясы кайрадан каралары белгилүү болду. Анткени өлкө башчысынын сөзүнө таянсак, учурда мамлекетибиз электр энергиясына 100 миллиард сом карыз. Нарын облусу климаттык шарты катаал келет. Кышы 6-7 айга чейин созулат. Анан ошол 6-7 айга электр энергиясы 1000 киловатт льгота берилген да. 1000 киловатт льгота жага келгенде 10-15 күнгө араң жететкен. Анан жарандардын көбүнчөсү ушу 1000 киловатт электр энергиясын 2000ге чейин көтөрүп берсе жакшы болот эле. Жалгыз караганыбыз электр энергиясы каражатыбыз мындай чектелүү деген ой пикирлерин билдирип атышат да. Электр энергия боюнча бул билен нарын эмес, алыскы бийик тоолор өндүртүлүп көтөрүп атат. Анан баарына бирдей мамиле болуш керек да. 5000 сом алган менен 50.000 сомдун айырмасы болуш керек да. 100 кою бар менен 10 кою менен айырмасы болуш керек да. 30 жылкысы бар менен 3 жылкысы айырма болуш керек да. Мамлекет кимге жардам берет?
жардам берет, чыныгы муктаж болгон жардам бериш керек. Баардыгы бирдей болбош керек. Түшүндүң бе? Мына биз изилдеп чыкканбыз. Тол райондорду 90%га чейин 650 киловатт болгон Тооло район. Жалпы алганда 10% гана ашкан 700дөн. 10%. Чөнөсүңбү? 10%. Ошон үчүн буну баарына бирдей караш керек. Бирке жада кыйналгандага жардам бериш керек. Аларды карайлы. Мен айтып атам аны. Караш керек. Карайлы. Бирок баарына эмес да. Мамлекет болуш керек да. Энергетиканы мына азыр 100 миллиард сом карыз энергетиктер. 100 миллиард. Азыр мына эмки жылы 18,5 миллиард төлөйбүз сырткы карыздын бюджеттен. 18,5 миллиард. Көбөйдү. Ал карыздарды энергетикте мына азыркы менен кебетеси менен азыркы иши менен алма төлөй албайт. Алда бюджет келет. Ошон үчүн азыр ушул деңгээлде кармап турсак да бул чоң иш болот. Кармап турсак мына электр энергияда. Кармайбыз буюрса мында. Ошондой эле бул маалымат жыйында акыркы мезгилдерде болуп жаткан саясий кырдаал жана аткарылган иштер, улуттар аралык мамилелер боюнча да кеңири кеп козголду. Анда айтылгандай коңшу мамлекеттер менен мамилени чыңдоо өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң өбөлгө болмокчу. Эсенбек Сталбек уулу, Бактар Сарсаров, жаңылыктар. Ал эми калкты электр энергиясы менен камсыздап жаткан энергетика тармагындагылардын бүгүн кесиптик майрамы. Тоолу жергебиздеги жападан жалгыз ат башы кеси облустун жалпы муктаждыгынын 25%ын канааттандырып, кардарларды электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздап келет. Антсе дагы убакыттын өтүшү менен анын айрым жабдууларын эскиргендиги мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ат башы кесиндеги арымдуу аракеттерге биздин чыгармачыл топ дагы күбө болуп кайтты. 1970 жылы пайдаланууга берилген мына ушул ат башы кеси өлкөнүн энергетика тармагындагы флагмандардын бири деп койсок болот. Бирок убакыттын өтүшү менен мындагы жабдуулар эскирип, ал толук реконструкцияга муктаж. Бактка жараша мындай муктаждык толук чечилип, бүгүнкү күндө Швейцария өкмөтү караган грант өздөштүрүлүүдө. Чындыгында буга чейин мындай колдоо мындан 11 жыл мурун ушул эле Швейцария тарабынан көрсөтүлүп, бир катар жабдуулар алмаштырылган. Натыйжада ат башы кесинин өндүрүмдүүлүгү алдаганча артуу менен анын ар кандай авариялык кырдаалдарга туруктуулугу бекемделген. Эсиңизде болсо, ошол кезде өлкө боюнча күтүүсүздөн электр жарыгы 8 саатка өчкөнүндө жалгыз гана аталган ишкананын кызматын пайдаланышкан объекттер андай ыңгайсыздарга кабылышкан эмес. Андыктан кезектеги каржылык жардам учурда саатына 40 мегаватт кубаттуулук иштеп чыгарып жаткан 4 генератордун бул көрсөткүчүн дагы 5 мегаваттка көбөйтмөкчү. Силовой трансформаторлар, Т1, Т2. Ошо повышающий 2 трансформаторубуз келип түшүп, азыр ошо суук түшкөндүгүнө байланыштуу, бирок эми алар тигилердин графиги боюнча жазында алмашылат да. Бул гаситель. Булар эмнеси? Кубанычбек Исаевдин аталган кесте эмгектенип жатканына 30 жылдан ашты. Айтымында ошол кез менен азыркынын айырмасы асма менен жердей. Эң башкысы материалдык техникалык база жакшырып, бир кезегидей кайра өчүп калуулар жок. Бирок акыркы жылдардагы кургакчылыктын кесепетинен суу көлөмүнүн азая баштагандыгы байкалууда. Ал эми мындай жагымсыздык айрым жабдуулар үчүн коркунуч туудуруп, алар иштен тез чыгышы мүмкүн. Мурункуга салыштырмалуу Кудай буйрса жакшы. Улам кичинеден жаңырып келатат. Мына дагы реконструкция болордун алдында турабыз дагы. Мурун электрический жагы кичине сервомоторлор реконструкция болгон, эми Кудай буйрса механический час, турбина механический час кетет да, Кудай буйрса жаңырып. Иштер жакшы, мурункуга салыштырмай аябай эле жакшы. Энергетика тармагынын келечегине ишеним чоңбу же династияны улантуу көрүнүшү айтор ат башы кесинде аталардын ордун балдары ээлөө жакшы салтка айланган. Мисалы, Рахат Тилебалиевдин атасы ардактуу ардагерлердин бири. Мен да атамдын жолун жолдоп ушул электр тармактарында иштеп жатам. Бул жакта аябай жакшы. Эми Кудай буйрса да реконструкция болот деп жатат. Кудай буйрса андан да жакшы болот деп үмүт кылабыз. Ал эми быйыл экинчи гранттын эсебинен 3-4 миллион сомдук жумуштар жасалып, ГЭСти реконструкциялоо долбоорун жүзөгө ашыруунун алгачкы кадамдары жасалды. Эске салсак, Швейцариянын экономика боюнча мамлекеттик секретариаты караган кезектеги гранттын жалпы суммасы 24 миллион 740 миң швейцариялык франкка барабар. Эгер алар натыйжалуу өздөштүрүлсө, электр кубаттуулугун иштеп чыгуунун көлөмү азыркы 150 миллион киловольт сааттан 180 миллион киловольт саатка чейин өсмөкчү. Ал эми бул бүтүндөй бир чоң орун электр менен үзгүлтүксүз камсыз болот дегенди билдирет.
Өлкө дүркүрөп өнүгүш үчүн жаш муундардын сапаттуу билимге ээ болушу башкы маселе экендиги талашсыз. Андыктан мезгилдин талабына жараша окуу процесстеринде IT технологияларды колдонуу менен инновациялык ыкманы жайылтуу жүргүзүлүүдө. Мындай шартта мугалимдердин изденүүчүлүк иш-аракеттери башкы орунда экени талашсыз. Нарын шаарындагы билим берүү мекемелериндеги бул багыттагы жолго коюлган аракеттер тууралуу кийинки материалда. На праздник нас встречает сверкающая... Что? Ель! Айзат Сатыбалдиева бала күнүнөн эле мугалим болууну кыялданып келген. Эми ал тилеги орундалып, Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп ишке 2018-2019 жаңы окуу жылында кабыл алынды. 4 ай аралыгында 1-класстын окуучуларына тамга таанытып, балдардын билимге аралашып кетүүсү үчүн болгон аракетин көрүүдө. Кыргызский российский академияны бүткөм. 2016 жылы бүткөм. Мектепти тандаган себебим кичинекей балдар менен иштеш мага абдан жагат. Ал ушул балдардын суудай тунук болуп, таза болгон ойлорун жактырам. Кичинекей кезимден бери эле кыялданчумун. Өзүмдүн класстын руководителимди көрүп эле мен да ошентип анын баскан тургандарын аябай көз алдыма аябай элестетилет. Мугалимдик кесипти жаңадан гана аркалап баштаган каарман ар күн сайын сабакка дыкаат даярданып, компьютердик жабдууларды колдонуу менен жаш жеткинчектер менен эркин иш алып барат. Посмотрите, вот у нас одна буква Е, да? А давайте послушаем, сколько в ней звуков. Е. Два звука, молодец. Мугалим эжесинин камкор мамилесинен уланбы, жаңадан гана мектеп осогосуна аттаган 1-класстын окуучулары тартынбай жооп беришип сабак улантышат. Послушайте эту музыку. Все, ребята, послушали? А теперь скажите, пожалуйста, что вы услышали? Ал эми мугалимдик кесипти аркалагандыгына 20 жыл болгон Айнура Токтогазиева дагы аталган мектептеги орус тил жана адабият сабагында адис. 6-класстын окуучулары үчүн өтүлүп жаткан орус адабият сабагынын кызыктуу болушу үчүн атайын слайд даярдап, IT технологияны колдонуу аркылуу жүзөгө ашырууда. Сабагымда IT технологияны такай колдонго аракет кылам, себеби азыркы замандын балдары өтө өнүккөн. Ошондуктан кызыктуу өтүш үчүн мен өзүм слайдтарды түзөм, интернеттен көптөгөн кызыктуу нерселерди алып, балдарга кызыктуу сабакты өтүшкөнгө аракет кылам, себеби бул баланын өнүгүүсүнө өтө чоң жардам берет. Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинде учурда 1000ге чукул окуучу окуп, аларга билим тарбия берүүдө 52 мугалим иштейт. Жаш кадрларды ишке алууда тажрыйбасы мол, улуу мугалимдер насаатчы болуп, эри шаркак иш алып барышууда. Эми биздин мектепте жалпысынан 53 мугалим иштейт, бардыгы жогорку билимдүү. Анын ичинен жаш кадрлар 12 жаш кадрыбыз 5 жылга чейинкиден 12 жаш кадрлар бар. Улуу мугалимдер биздин жаш кадрларга насаатчылык жактан жардам беришет, насаатчы боло алышат. Алар жаңы методдорду менен иштөөгө үйрөтүшөт. Өлкөнүн билим берүү министрлигинин талабына ылайык IT технологияны колдонуу, инновациялык ыкманы жайылтып, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга карата Нарын шаарындагы билим берүү мекемелеринде талаптагыдай иштер жүргүзүлүүдө дейт Кубан Мамбетов. Шаарда жалпы 8 мектепте 8000ге чукул окуучу окуп, 500дөн ашуун мугалимдер билим тарбия беришүүдө. 2 мектеп толук кабелдик интернетке кошулган. Бул шаарыбызда номер 2 Чкалов мектеп гимназиясы, номер 7 Матен Сыдыков мектеби. Калган мектептерде интернет бүт эле баары тең Wi-Fi роутер менен мүмкүнчүлүк чектелген деп коебуз. Бул боюнча Нарын шаарында номер 8 орто мектепте атайын борборубуз бар. Ошол борбордо бүгүнкү күнү 12 окуучу барат. Андан сырткары баягы баса албай калган балдарыбыз да бар. Мектепке келгенге шарты жок. Ооруга байланыштуу. Аларда атайын мугалимдер тарабынан, мектептердин мугалимдер тарабынан үйүнөн барып окутуу уюштурулган. Бул боюнча жаңылбасам бүгүнкү күнү шаар боюнча 16 бала барып турушат. Коюлган талапка ылайык жогорудагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинде дагы алгылыктуу аракеттер көрүлүп, ар бир мугалим IT технологияны колдонууну жолго коюшкан. Мугалим жаңыланбаса, окуучу мугалим билген нерсени интернеттен ал 5 минутада эле таап окуй алат. Ошондуктан биринчиден мугалим жаңы болуш керек. Мугалим жогорку билимдүү бардык жактан талапка ылайык болуш керек. Мына ошондуктан биз жаңы инновациялык методдорду
жанагы технологияларды колдонуу менен сабак өтүүгө аракеттенебиз. Ал эми жаш кадрларды ишке тартууга карата мүмкүнчүлүккө жараша иштер уланууда. Бирок учурда шаар боюнча 517 мугалим иш алып барса, анын ичинен 15 мугалим акыркы 3 жылда ишке кирген жаш кадрлар. Ал эми келечекте өлкөдөгү билим берүүнүн сапатын жакшыртууга салым кошуп, мыкты мугалим болууну самаган бөбөктөрдүн санармын. Мен келечекте англис тил сабагына мугалим болгум келет. Себеби мугалимдер балдарга көп билим берет. Балдар мугалимди карап да чоңойгондо жакшы киши болгусу келет. Мен чоңойгондо орус тилинен сабакчы мугалим болгум келет. Анткени мугалим бул өтө мындай мугалимдин жумушу өтө оор. Анткени балдарга билимди жеткириш үчүн талыкпай эмгектениш керек. Өлкө келечеги билимдүү кадрлардын колунда экени талашсыз. Андыктан жаш жеткинчектердин айтылган кыялы ишке ашат деген ишеничтебиз. Чапара Садыкказиева, Бакыт Самсахунов, Нарын шаары. Ал эми калк саламаттыгын сактоодо иш алып барып жаткан дарыгерлердин эмгек акыларын эсептөөгө жаңыча формалардын киргизилиши өз үзүрүн берүүдө. Биринчиден, буга чейин бир аз эмгек акы алып келишкен ушул тармактагы өмүр сакчылары эми айына 15 000 сомдон кем эмес каражат табууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Экинчиден, ошого жараша калкты тейлөө кыйла жакшырды. Ат Баш районундагы жаш адистерди тартуу түйшүгү дагы жеңилдемекчи. Теманын уландысы кийинки сюжетте айтылат. Жакшысыңбы? Жок, жакшы. Назгүл Мамбеталиева Ат Баш райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда эмгектенет. Ал бүгүнкү күндө иштеген ишинин акыбети кайтып, минтип айлык маянасы көбөйүп жатканына ыраазы. Анткени бул кошумча акча өз милдетин аткарууда жакшы өбөлгө дейт каарманыбыз. Октябрь айына меники 52 балл болгон. 11.800 сом зарплатама кошумча алдым. Өзүм 1,5 ставка 16 000 алам. Ошондо 32 000 алдым да. Анан кийин ноябрь айына болсо 60,5 балл алгам. 60,5 баллга 13.800 кошулуп алдым. Ошондо 30тан дагы ашты да, өзүм зарплатамчы. Жогоруда сөз болгондой, 2018 жылдын октябрь айынан тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин жана медайымдардын кошумча эмгек акысынын жаңы тутуму киргизилип, Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан айлык акыны көтөрүү боюнча жаңы ыкма иштелип чыккан. Анда ага жараша алардын эмгек акысы жогорулатылат. Октябрь айынан бери бул бардык дарыгерлерге көбөйгөн жок. Үй бүлөлүк дарыгерлерге гана көбөйүп атат. Калкты тейлеген адамдарга өзүнүн индикатору бар, ошого жараша баа берилип, базадан чыккан баанын негизинде анан айлыктары көбөйүп атат. Бул көбөйгөнү жакшы болуп, дарыгерлерге иштөөсүнө стимул болуп, бир орну көрүүдө дагы бир жоопкерчилиги артты. Быйылкы жыл аймактарды өнүктүрүү жылы болуп, мамлекет тарабынан айылдык медицинага көңүл бурулууда. Андыктан мындан улам аталган райондо медициналык имараттар колдон келишинче оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, айрым жерлерге жаңы имараттын пайдубалы түптөлдү. Бөлүмү имарат эскирип, полдор чилип калгандыктан өзүбүздүн бюджеттин эсебине 38 000 сомго полдор толугу менен жаңыртылып, линолеум төшөлүп, мындай кызматкерлерге жакшынакай шарт түзүп берип атабыз. Лаборатория бөлүмдөрү сырдалып ремонттолуп атат. Андан сырткары көбөйтүү өлкөсүнүн көмөгү менен депутатыбыз Батырбек Алмаздын жеке киришүүсү менен биздин Ат Башынын борборуна ушу биринчи үй бүлөлүк дарыгерлер тобу үчүн имарат курулууга капитал салынып, Кудай буйрса 2017-19 жылдын жаз айларында баштала турган болуп турат. Анткени менен облустук медицинада бир топ маселелер да жок эмес. Алардын эң орчундуусу бул дарыгерлердин жетишсиздиги. Атап айтсак, бүгүнкү күндө облус аймагы боюнча 133 дарыгер жетишпейт. Анын ичинен 60% үй бүлөлүк дарыгерлер. Азима Жекишева, Нурбек Рахманов, жаңылыктар. Саналуу күндөрдөн соң жыл жаңырып жаңы жыл келмекчи. Бул чоң майрамдын жакындашы менен дээрлик бардык соода түйүндөрүндө сатыкка жардырмалардын чыгышы турган иш ашыкча чыгым жаратып ал тургай адам саламаттыгына терс таасири тийгизери талашсыз. Андыктан алардын алдын алуу иш-чаралары азыртан эле өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан көрүлүүдө. Жаңы жылды утурлай бардык соода жайларда Кытай өндүрүшүнөн чыккан ар түрдүү жардыруучу заттар тонналап сатылууда. Мындай каражаттарды колдонууда аба ырайын булгап, ал тургай адам өмүрүнө коркунуч жараткан учурларда оңдоп саналат. Мындан улам өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тарабынан жардыруучу заттарды туура колдонуу, мүмкүнчүлүк болсо такыр эле колдонбоого чакырышып, калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыш келди, баарыбыз эле отту жагып атабыз, иштерди туура колдонсок, убагында морлорун тазалап алсак, жанагындай кырсыктарга учурап калбаш үчүн. Андан сырткары мына жаңы жыл келе атат эми, ар кандай баягы жардыргычтын түрлөрү чыгат.
ар кайсындай шоуларды, ар кандай майрамдык кечелерди өткөрүшөт. Ошонун алдын алууда өрт коопсуздугун сактаса. Түшүндүрүү иштеринин алкагында мекеме кызматкерлерине кыскача сабактар өтүлүп, өрттүн алдын алуу жолдору тууралуу маалыматтар айтылды. Бул кантип иштейт? Бул мына жердеги гранатанын кандай эле чикасы бар. Муну жулуп аласыздар дагы эле. Муну шлангини кармап. Жыл өткөн сайын химиялык жардырмалардын кесепетинен жабырлануучулардын саны өсүп жаткандан улам быйыл айрым тургундар мындай жардыргычтардан таптакыр баш тартышууда. Жаңы жылга карата ушул жана жардыргычтарды айтып атасыңар, жардыргычты деген бир-экиден негизи балдарыбызга алчубуз, эми албайбыз. Анын зыяны бар экен. Анан албай эле коелу деп чечтик, мындай подаркалардан алсак деп атабыз. Ал эми бул күнү рейдтин жүрүшүндө шаардагы базарда азырынча жардыруучу заттар табылган жок. Соодагерлердин айтымында жаңы жылды утурлай сатыкка келиши мүмкүн дешет. Себеби жыл өткөн сайын элдин бул заттарды колдонуусу кескин азайган. Жардыргычтарды сатып кереги жок. Алардан зыяндан башка пайдасы жок. Акчасын эле кызыгып сатпаса аны сатпай деле койгон болот. Анан быйыл дагы аябай карап эметип атышат, тыюу салып атышат. Ошого байланыштуу биз эми сатпайбыз дагы, сатпай эле коелу деп чечип атабыз анан. Маалымат иретинде айта кетсек, өткөн жылы жергебизде 53 өрт кырсыгы катталса, быйылкы жылы 1,5 эсеге азайып 47 учур катталган. Бактияр Сарсаров, Алина Бактыбекова, жаңылыктар. Биз маанилүү деп тандап алган окуялар мына ушулар болду. Аларды коштой апта ичинде кесиптештерибиз дагы кандай жаңылыктарды топтошту алды да дайджест менен тааныштырабыз. 17 декабрь дүйшөмбү азырынча жаңысынан үмүт азыраак Жумгал районунун Койручук айылындагы Аблас Сулайманов атындагы орто мектебиндегилер анча-мынча кем карштарды жергиликтүү элдин жардамы менен толукташууда. Айрыкча аталган билим уясын ар жылдары аякташкан бүтүрүүчүлөрдүн эмгектери чоң. Алардын күчтөрү менен эшик терезелери алмаштырылгандан сырткары жаан чачындардан калкалоочу чатырча да тургузулган. Мындай жигердүү иштерди уланткан айыл өкмөтү өз бюджетинен 344 000 сом бөлүп, ага маданий иш-чараларды өткөрүүчү жай бүткөрүлдү. Келечек ээлерине билим берүү менен бирге эле кесипке багыттоодо маанилүү иштерден ага эл аралык уюмдарда активдүү аралашып аздыр көптүр ийгиликтер бар. Мына ушул милдетти аркалаган АВЭП фонду кечээ Нарын шаарындагы медресенин айрым тарбиялануучуларына атайын сертификаттарын тапшырды. Бул эл аралык уюм Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланып, башкы максаты алыскы аймактардагы келечек ээлерин кошумча адистиктер менен камсыз кылуу. Жаңы жыл демекчи бул чоң майрамдын жакындашы менен дээрлик бардык соода түйүндөрүндө сатыкка жардырмалардын чыгарылары мурунку тажрыйбалардан улам жакшы белгилүү. Тилекке каршы аны туура эмес колдонуудан жабыркагандар да аз эмес. Андыктан алардын алдын алуу иш-чаралары азыртан эле өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан көрүлүүдө. 18 декабрь күнгө шейшембе климаттык шарты катаал теңиртөө жергебиздин бийик тоолуу аймактарында түнкүсү 30-35 градуска чейин жетсе, күндүсү 20-25тен кем эмес. Албетте, мындай көрүнүштө отун сууну кең-кеңири белендеп алуудан өтөөрү жок. Ушундан улам бул учурда алыскы аймактарга көмүр ташып жеткирүүгө олуттуу басым жасалууда. Мына ушундай көрүнүш өкүм сүргөн Нарын районунда элдин 80%дан ашыгыраагы отун менен камсыз. Кырдаалдын мындай жагымдуулугу эңириде кыш камынын тээ жайда эле көрүлгөндүгү менен түшүндүрүлөт. Ал эми кыш келгенден тарта Нарын шаарынын калкы 4530 тонна көмүр сатып алышкан же көмүр менен калктын басымдуу бөлүгү камсыз болушкан. Нарын шаарынын калкын көмүр менен камсыздоо үчүн 6 көмүр кампа түзүлгөн болсо, мындан сырткары жеке жарандар тарабынан 11 соода түйүндөрү уюшулуп, учурда аталган жайларда 618 тонна көмүрдүн запасы бар дешет шаар бийлиги. Көмүрдүн баасы учурда тоннасы 3500 сомдон сатыкта. Андыктан калкты көмүр менен камсыздоодо маселе болбойт дешет жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Бул күнү Акипресс маалымат агенттигинде болгон пресс-сессияда жергиликтүү бюджеттердин натыйжалуу пайдалануунун жолдору талкууланды. Анда билдирилгендерге таянсак, мында көбүнесе муниципалдык мекемелердин чабалдыгы жана алдын ала көрө билгендиги байкалат. Ошондой эле каралган акчаларды өздөштүрүүдө да олуттуу айырмачылыктар бар. Мисалы, Баткен облусунун Исфана шаарындагы 1 чарчы километр аянтты тейлөөгө 9248 сом сарпталса, Нарын шаарында ал дээрлик 8 эсеге аз. Булардан сырткары Кара Балта шаары өз жашоочуларынын ар биринин эс алуусуна жана маданиятына 687 сом деп эсептесе, Ат башы районунда бул көрсөткүч
155 сомду гана түзөт. Мына ушундай статистикалык маалыматтарды келтиришкен өнүктүрүү саясат институтунун адистеринин пикирлеринде келерки жылдын бюджети ушул жылдын 1-июнуна чейин бекитилиши керек. Мындай жагдай алдыга белгиленген жумуштардын мөөнөтүн жана сапаттуулугун камсыздоого өбөлгө. Андыктан өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн камсыздаган республикалык бюджеттин 3-4 күндө эле кабыл алынышы кандайдыр бир деңгээлде мыйзам бузуучулук. 19 декабрь шаршемби бул күнү Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков маалымат жыйынын өткөрдү. Ага өлкөдөгү жана эл аралык 90го жакын жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн мамлекет башчысына суроо узатууга мүмкүнчүлүктөрү болду. Жыл жыйынтыгын чыгарууда багытталган бул иш-чарада эгемендүү Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсү, анын тышкы саясаты жана коомчулукта резонансты жараткан айрым маселелер боюнча сөз болду. Журналисттерди кызыктырган жагдайларга толук кандуу жоопторун берген кыргыз лидеринин пикиринде быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылы өз максатына жетти. Бирок эң ириде элетти көтөрүү ниети басымдуулук кылган бул аракеттер улантыла бермекчи. Эгемендүүлүккө ээ болгон жылдардан бери район борборунда биринчи жолу кызматтык турак жай берилди. Атбашы районуна караштуу Атбашы айылында прокуратура кызматкерлерине курулган кызматтык турак үйдүн курулушу аяктап, 3 кызматкерге ачкычтары тапшырылды. Курулуш иштери ушул жылдын май айында башталып, бул үчүн мамлекеттин казынасынан 5 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. 7 ай аралыгында курулган турак жай заманбап үлгүдө салынып, 2 бөлмөдөн курулган. Сыйлык сыймык демекчи Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын айрым кызматкерлери Ички иштер министрлигинин сыйлыктарын алышты. Коомдук коопсуздукту сактап, кылмыштуулук менен күрөшүүдө иш алып барган милиция кызматкерлери менен тыгыз кызматташып иш алып барып, кылмыштуулуктун бетин ачууга, коомдук коопсуздук сактоодо кошкон салым үчүн Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясынын программалык координатору Бөлөкбай Шеримбеков жана кабарчы Болот Шайлообеков кыргыз милициясына 90 жыл юбилейлик медали менен сыйланышса, жаңылыктар бөлүмүнүн ага редактору Жипара Садыккадиева министрдин ардак грамотасы, оператор Нурбек Рахманов алкыш каты менен сыйланды. Өлкөнүн ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин журналисттерге деген сыйлыгын Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Улан Алиев тапшырды. Декабрь бейшемби 2 күн жааган кардын кесепетинен облус аймагындагы ашууларда оор абал түзүлдү. Аларды жеңилдетүү аракетин көрүшкөн жолчуларда күндүр-түндүр тыным жок. Ошого болбой Долон, Кызат, Кызыл Бел жана Кара Көө участкаларында бирин-экин кыйынчылыктар боло калууда. Мисалы Бишкек Нарын Торгат жолундагы Кызыл Бел ашуусунда айрыкча оор жүк ташышкан автоунаалардын айдоочуларынын түйшүктөрүнө түйшүк кошулду. Жада калса мындай иштеп жатышкан жолчулардын чачкан топурактарынан да пайда азыраак. Анткени алеки заматта аларды кар басып, төгүлгөн мээнеттин көбү текке кетүүдө. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына кээ бирлеринин кышка жетишерлик камылга көрбөгөндүктөрү да себеп. Нарын районундагы Меңбулак айыл аймагындагылардын аракеттери текке кетпеди. Алардын сунуштамасы өлкөдөгү 117 долбоордун ичинен эң мыкты деп табылып, Кыргыз өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин 100 000 сомдук техникалык колдоосуна ээ болду. Ушул суммага алынган 3 кийим тигүү машинасы жана үтүктөр жакында ачылуучу цехке пайдаланылгандан сырткары, элеттик жаштарды тикмечиликке үйрөтүүгө да кызмат кылмакчы. Жаштарды кесипке үйрөтүүнүн айрым жагдайлары туурасында депутаттардын Нарын шаардык кеңешинин бул күнкү сессиясында да учкай кеп болду. Бирок башкы маселе катары облус борборунун кышка камылгалары каралып, бул маанилүү иште жасалгандан да жасалбагандар басымдуулук кылаары белгиленди. Чынында эле шаардыктар кыштын биринчи күндөрүнөн тарта бир катар ыңгайсыздыктарга кабылышып, 3-4 күндөп таза суусузда, жылуулуктузда калышы көнүмүш адатка айланган. Мындай жагымсыздык көпчүлүктүн нааразычылыктарын жаратып, Нарын шаардык мэриясы ар кандай арыз даттанууларга толду. Нарын шаарынын өнүгүшүнө ар тараптуу салым кошкон атуулдарга Нарын шаарынын 150 жылдыгына карата Нарын шаарынын ардактуу атуул наамдары ыйгарылды. Жылына 2 рет берилген сыйлык бул жолу датталуу салтанатка байланыштуу 3 рет берилип, анда шаарда жашап, ар тармакта үзүрлүү эмгектенип, Чакан калаанын социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө барандуу салым кошкондорго ыйгарылды. 21 декабрь күнгөй жума. 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы. Ушул окуяга байланыштуу бүгүн салтанаттуу жыйын өткөрүлүп, майрам ээлерин өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов куттуктады. Ал Нарын облусунун калкын экономика тармагын электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздап жаткан жалпы кызматкерлерге ыраазычылык билдирип, бир катар эмгек алдыңкыларына ыйгарым укуктуу өкүлдүн ардак грамоталарын, ыраазычылык каттарын тапшырды.
Чынында эле энергетика тармагы бул өлкөбүздүн экономикасына, калкка жана социалдык чөйрөгө тирек болуп саналат. Энергетиктер өз ордуларында күнү түнү иштеп, керектөөчүлөргө толук кандуу электроэнергиясын үзгүлтүксүз камсыздап берүүдө. Бирок күтүлбөгөн жаратылыш кырсыктары, аба ырайынын кескин бузулушу алардын жумушун 2-3 эсеге оорлотот. Мындан улам жыл сайын алардын жумушун жеңилдетүү максатында техникалык базаны чыңдоого зор аракеттер көрүлүүдө. Тоолуу Нарын облусунун энергетиктери кесиптик майрамын утурлай жаңы техникага ээ болушту. Кыргыз парламентине 80 жыл дээрлик бир кылымдык жолду басып өткөн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши убакыттын ушул аралыгында бир катар тарыхый окуяларга күбө болуп, анда өз орду менен иш жүргүзүп келет. Маселен, өлкөбүз эгемендүүлүктү алган жылдары легендарлуу парламент өлкөнүн түптөлүшүнө, анын келечегине барандуу эмгектерин ири салым катары кошушкан. Мына ушундай кылымдык тарыхы бар Кыргыз парламентинин иши менен Кочкор районундагы Аракөл орто мектебинин алдыңкы окуучулары таанышып чыгышты. Өтүп бара жаткан жуманын маанилүү окуялары мына ушулар болду. Алдыдагы салуу күндөрүңүздөр көңүлдүү маанайда улансын. Кайрадан келерки ишембиде жолугушканча сак саламатта калыңыздар.